мыйзам эми 30 жылдан бери эгемендүү мамлекетти алгандан берки аягы токтобой келаткан көз жаштардын жыйындысы да. Ошондуктан 30 жыл бою эч ким жоопкерчиликти мойнуна алганды сезген эмес, алган каалаганды эмес. Мына биздин азыркы учурдагы президентибиз тобокелчилик алып, жоопкерчиликти өзүнө алып, саясий чечим менен ошол 30 жылдап келаткан миңдеген көз жаштарды токтотуп, ошолордун социалдык укугун колуна берейин деп, ошолор коомдогу активдүү саясий өнөктүктөргө, шайлоолорго да катышсын, конституциялык укугу тебеленбесин деп келе жаткан тилектерини орундатуу максатында бир жолку амнистия боюнча мыйзамды сунуш кылынып атат. Ушул менен чекит коюлуш керек дагы. Мындан кийин ошондой басып алуучулук, мыйзамсыздык аракеттерди токтотуш керек. Себеби ошол басып алуучулук аракеттердин артында саясий күчтөрдүн тургандыгы чын болгон. Ошонун аркасынан канчалаган аттуу баштуулар эле туруп айылдардын курулушуна жардам кылган, жерлерди сатып алган, ошо жерлерди дагы ошол басып алуучулар тартып алып туруп, ошолорго берилип, бүгүнкү күндө укуктары тебеленип келаткан үйлөр бар экендиги бул чындык. Мына мен өткөндө дагы Акжар айылын айттым эле, Лелин айыл өкмөтүнүн аймагындагы. Ошоло оперативдүү түрдө айыл чарба министри менин сунушум менен атайын комиссия түзүп, бүгүнкү күндө тактап аныктап атышат. Ошолордуку дагы бүгүнкү күндө толугу менен кирип калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Болгону жанагындай газпровод өткөн жер, жогорку Чыңалуудагы чубалгылар өткөн жердегилердикин бардыгы азыр Айнур айым айткандай техникалык китепчелери берилсе, 10 секунд кошуп коюңуздар. Китепчелери берилсе, сөзсүз түрдө мамлекеттин көзөмөлүндө болот экен да. Ошондуктан биз карапайым элибизге, ошол басып алган конуштарда жашап аткан адамдарга сабырдуулукка гана чакырып, биз депутаттар ушул мыйзамды бирдиктүү колдоп берейли дагы, аткарылышын көзөмөлдөп коелук. Ошондо биз элдин канча миңдеген адамдардын талабын канат. Чоң сураныч. Бул мыйзамды колдош керек менин оюмча. Бишкек шаар кеңеште иштеп атканда бизге азыркы учурда Бишкек шаарында 48 жаңы конуш бар, макамсыз дагы 6, 54 жаңы конуш, анан азырдагы жер ынтымагы деген бар, анан Сокулук райондогу, Аламедин райондогу, ошолар бүт бары кошулуп атат да. Алар техпаспорттарды алып атышат. 99-жылдан бери чечилбеген маселе. Көп жылдан бери. Бул мыйзам менин оюмча саясий эрк да. Канча жолу Бишкек шаар кеңешинин төрагасы болуу учурда мен 6-чакырылыштын депутаттарына кайрылгам. Ошондо төрага болчу Дастан Артипбековичке да кайрылгам, өкмөткө да кайрылгам, техпаспортты берелик, социальный напряженности алалык, абдан көп. Азыр 7000 үйлөрдө 50 000ге жакын адам жашайт да. Ошо үчүн сураныч. 7000ден комиссия, Бишкек шаарында комиссия даяр. Билет, чечим чыгарып эле тез ошо маселени чечип коюшат. Көп жылдан бери бүтпөгөн көйгөй да. Урматтуу депутаттар, сураныч. Колдоп коюңуздар, а экинчи окууда уже карайбыз да кайсы кемчиликтер болот. Но бирок өтө керек именно биздин мекендештерибиздер жашайт да ошо жерлерде. Чоң сураныч, колдоп коюңуздар. Рахмат. Биз экинчи окуудан карап атабыз. Все билем.